Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата 4 адам Ош облусунун ардактуу атылуу болушту. Сыйлыктарды президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев тапшырды. Алар 40 жылдан бери кыргыз маданиятынын өнүгүп өсүшүнө ар тараптан салымдарын кошуп келе жаткан инсандар. Күтүлмөгөн иш болду. Мен маданият чарасында 40 yıl işledim. Şundan Babur Tiyatro'nda 27 yıl direktör bolup işledim. Tiyatr, akademik tiyatr boldu, memleketlik tiyatr boldu. Köp festivallerde katnaştık. Köp festivallerde Grand Prix'lardık. Men daim simiklanam. İşte Babur Tiyatro bu iki elde ortasındaki dostluk köprü. Men şu сыйлыкка татыктуу болгонум үчүн аябай толкунданып турам. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер намына ээмен. Ошон үчүн мен китепканада иштегенге мен эч качан мындай нааразы да эмесмин. Китепканага иштегенге мен дайыма сыймыктануу менен Ош облустук китепканасы деп оозумду толтура айтам. Бар болуңуздар. Иш-чарада 27 маданият кызматкери Ош облусунун башчысынын ардак грамоталары менен сыйланышты. Мындан сырткары бир катар мекеме уюмдар белектерин берип, өнөр ээлерине куттуктоолорун айтышты. Облустук мекемелер, райондук мамлекеттик администрация башчылары мына ушу жеринде келип, ушул облустук иш-чарада өзлөрүнүн кызматкерлерин жалпы куттуктап отурабыз. Ушу учурдан пайдаланып, биздин ушу облустагы маданият кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап, ар бирине бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай калайбыз. Акыркы жылдары өлкөдө маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулуп баштады. Кызматкерлердин айлык майыналары көтөрүлгөнү да маалым. Бул жылы Ош облусундагы маданият үйлөрдүн материалдык техникалык базаларын чыңдоого каражаттар бөлүнүп, кызматкерлерге шарттарды жакшыртуу жагы колго алынган. Быйылкы жылы аябай мамлекет тарабынан, өкүлчүлүк тарабынан аябай көңүл бурулуп атат. Өзүңүз билгендей быйылкы ошо 32 жылдын эгемендүүлүгү карата, ошондой эле биринчи тоңгуч премьер-министр Исаганов 80 жылына карата, ошондой эле Ормонхан, ошо Нарын областына биз барып келгенбиз. Ошондой эле Каракол шаарында Кадыраке, Садыракенин юбилей ошо маракелерге барып, биздин ошо Ош облустук биздин маданият кызматкерлери аябай активдүү катышып, аябай жакшы намына келишти да, экинчи орунду, биринчи орунду алдык. Ошого биз аябай сыймыктанабыз. Бейле кетсек, Ош облусунун аймагында жалпысынан 182 маданият үйлөрүндө 3000 тегерегинде кызматкерлер эмгектенет. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.